Men özüm tamakты жасай берем. А бирок мантып тийип оруму жей албайм. Этти батыраак сиңет да майдалаганда. Кыргыздын баскыбы деп ошентип айтышат экен да мени. Сорма көз солодаткайым-ай, кандай бир жанга туш болот. Хош келипсиң Назира. Мына бүгүн ушул мени эстеп бир ушул шишкебек жакшы жасачу эле деп келипсиң. Жок, сизге чалып эмне жасайбыз десем, шишкебек деп калыңыз. Мен аябай таң калтырды. Эми мындай да бул шишкебекти мисалы баардык эле кухняларда жасап тамактарды көрсөтүп атпайбы, себеби бул үйдүн ичинде монтуп от жагып көмүр сөтүп, анан шишкебекти жасай албайбыз да. Ошол сыяктуу эшикке таза абага, мисалы азыркы сезон убагы ошол эшикти жасап, шашлык жаген жакшы да билсеңиз. Анан ошого эми Кудай буйрса азырынча ошол кичине жакшы суук эмес. Аба ырайы жакшы. Анда эмесе азыр баштайлы бул жасаганды. Шишкебек марка барбы мисалы? Шишкебектин бул шишкебек өзү аты эле шишкебек болот да. Анан эми деп коет жанагы татарский шишкебек же да. Анын эми биз мындай айтканда эми биз кыргызбыз. Эми кыргызский шишкебек жасайлы дейт. Өзү биздин улуттук тамакка кирбейт бул өзүчү. Бул мындай башка улуттардын тамагы да. Ошол сыяктуу анан эми ушуну бир өздөштүрүп алган экенмин. Досторуман көрүп, үйрөнүп. Анан мен эң оңой жагын ушунду азыр бүгүн жасап көрсөтөлү дедим да. Мына бизге уйдун эти керек. 1 килограммдай этти аз жасап көрөбүз. Эттен кийин анан малинировать эткенге мына өзүбүздөн чыгат бул татымал фирмасы чыгарат экен. Приправа для шашлыка дейт вот. Ушудан кошобуз. Андан кийин бизге ушул этти жумшартып 2 сааттын ичинде даяр болот да. Эт. Малинировать этилгенден кийин аны ушул өзүбүздүн эле мынакей киви базарда сатат. Ушул кивини этти жумшартат экенби? Бул тезирээк жумшартат да. Даярдайт да этти шашлыккачы. Анан ушуну кошобуз. Анан пияз кошобуз. Пиязды бүткөндөн кийин обязательно үстүнө сонун кылып туурап туруп үстүнө коебуз. Калганын аста-аста кошо беребиз да. Бизге азыр эң негизи ушул. Мен этти даярдайын андай Назирка. Сен пиязды ачып турсаң болот. Мынакей сага пияз берейин. Мен ана Бисмиллахир-рахманир-рахим деп этти алып туруп баштайын анда. Этти турганда жакшы, Кудай буйрса жакшы бардыгы. Ден соолугубуз чың. Мынакей Кудай буйрса ушул карантиндерде бүтүп калды окшойт. Үйүбүздөн чыкпай, өзүбүздү сактап олтурдук дейт го. Кайсы жылдары көчүп келдиңиз? Канча жыл болду жашап атканыңыз? Бул жерге 20 жылдай болуп калды жашаганыма. Бул жерди өзү шаардын четинде турабыз. Нижний Аларча селосу деп аталат да бул жер. Төмөнкү Аларча да, кыргызчасын айтканда. Сатып алдыңыз эле, ошондо өзүм салганмын бул жерге. Студент кезде эле келипсиз да? Ооба. Ошондон баштап салганбыз бул үйдү. Мына шишкебекке эң негизи мына этти өтө чоң кылбаш керек. Момдай чоң кылганда балким ичи бышпай калышы мүмкүн да. Момдай туурасак батыраак да бышат, сонун да болот да. Ошондой кылып азыр айтып бергенче жасай берели. Сиз малда эле турбайбы? Биякты сатып алсаңыздар. Ооба. Өзүңүз салдыңызбы? Өзүбүз салдык ушул үйдү. Инилерим менен биргеликте жардам беришип, анан ата-энем жардам берген, албетте. Өзүбүз бир топ жыл да бүтүрдүк окшойт. Жеңең ушул үйгө алып келген турбайсыз кандай? Жеңең бар болчу, жеңең көз чогуу салганбыз бул үйдө. Жеңең менен кантип тааныштыңыз? Жеңең менен биз консерваторияда чогуу окуганбыз да. Ал комуз бөлүм бүткөн. Мен ошол вокал бөлүмүн бүтүп, экөөбүз чогуу окуп, таанышып, сен ошодон сээп тур. Анан кибини жакшы тазалап арчыйбыздагы аралаштырабыз баардыгынчы. Өзүңүз бош убакта тамак жасаганды жакшы көрөсүзбү? Мен өзүм тамакты
жасай берем. Эч ким жокто өзүм бош убакта дегендей. А бирок манты түйүп оруму жай албайм. Жеңем аэропортто иштеп калган эмне себеп болду? Чыгармачылыкта жүрүп, чыгармачылыкта комузду аябай жакшы ойнойт экен, сиз өзүңүз жогоруда айтып кеттиңиз. Анан эмнеден улам азыр аэропортто иштеп калды? Эми мындай экен да. Эки чыгармачыл адам үйдө болсо окшошо бербейт экен да. Анан ошону ойлоп, ошону туура түшүнүп, анан үйдөн бирөөбүз гана чыга алчам да деп сахнага чыгармачыл адам болуп деп, анан ал өзүнүн ошол кесибин өзгөрткөн. Өзгөртүп азыркы күндө ошол 10 жылдай болуп калды. 10 жылдай болуп иштеп атат азыр. Ошол аэропортто иштейт. Эмне кызмат аркылуу айта алжакты? Аэропортто ошол билет боюнча. Кызым медакадемияны бүтүп, азыр үй бүлөлүк дарыгер болду. Оğlum болсо ошол мен жолуму жолдоп кичинекейинен эле атам мен ушул инструмент жагып кал деп жана флейтаны көрүп ошо флейтага окуп Абдыраев мектебинде окуйт. 10-класс азыр. Чыгармачыл адам болду да. А могу кибини этти батыраак эзгенге муну майда кылып туураш керек да. Etki batırak singette maydaлаганда. Анан кээ-бирлери мен айтканым кылып көрүшкөн экен, чоң-чоң кылып туурап коюшту да. Муну майдалаш керек, суусун чыгарып. Канчалык майдалса ошончолук. Ооба, канчалык майдалса ошончолук батыраак этти могу жумшартат да. Андан кийин жакшы маринировка болот. Мындан ажыра биздин этибиз маринировка болгуча, мен ушул музаткычымдын ичиндегилерди көрсөтүп коеюн. Мынакей музаткычым ичинде мына өзүбүздүн Кыргызстандан чыккан накта продукта, бул Белая река фирмасынын продукциясы. Бул жерде накта чалабы бар, йогурту бар, малина, банандан жасалган. И кефирлери бар, мынакей айрандары, сыр колбасалары бар. Сметаналары бар. Астында эт көп болсо керек, анткени мен угушумча сиз аш демдегин жакшы көрөт экенсиз. Эми астын көрсөтсөм, бул жерде ушул сонун бизден чыккан ушул бай казандын бай азык продукциясы бар мынакей. Бул жерде мынакей чучвара, пельмен, вареники, мынакей мантысы бар. Бул бат бышат, анан даамдуу. Муну жеп көрсөңөр абдан жакшы. 2 саат бат эле өтүп кетти, көздү ачып жумгуча. Отунубуз дагы даяр болду. Чырмыш-байке чай демдеп бергиди бизге ысык чайдан. Азыр музыка эле жетишпей жатат, Чырмыш-байке. Музыка эле. Макул анда, азыр ырдаганча мен даярдай берейин анда. Этибиз даяр. Чай ичип тура берейинби? Чай ичип тур, мен өзүм жасайм муну ырдаганча. Анда эмесе келиңиздер. Ушул көрүүчүлөргө да жакшы маанай тартуулап, bir жакшы чыгармалардан тартуулап, өзүбүзчө жасай берели, шашпай. Анда келиңиздер, ушул Жумакадыр Канымбектин ушул Даткайым деген бир жакшы чыгармасы бар ушул. Сулуу айымдарга тартуулап кетейин ушуларды жасаганча, Жүрөгүңүздөрдө дайыма жылуулук болсун, жүрөгүңүздөрдө дайыма суулук болсун, эшиктеги борондуу каарына чилде келатат. Эшикте суулук болсо, бирок ичибиз жылуу дегендей. Kara bir tonun barınan kaldayıp uçup kuş konar. Sorma göz solu datkayım ay kanday bir canga tuş bolar. Sorma köz solu datkayım ay kanday bir canga tuş bolar. Ulu bir tonun borunan Udurguy uçup kuş konar. Sorma köz solu datkayım ay
кандай бир жанга туш болот. Sorma көз солодат кайымай, кандай бир жанга туш болот. Көк тонун көркү көк жалтаң, көрбөй бир басып тай кылдым. Көп гана ойноп аз күлгөн ай, даткайым сизден айрылдым. Көп гана ойноп аз күлгөн ай, даткайым сизден айрылдым деп бүтүрөт. Жаңы катар айта кетейинчи, үйдө эле өстүрөт экен Чырмаш байке. Бул перец өз кол менен тегип, күзүндө чогултуп алган. Өзүнүн огород. Анан мен аябай таң калдырды. Борбордо жашап ушундай калемпирди эгип, андан тышкары бадыраң эгем дейт, помидор эгем дейт. Азамат, негизи кайдан бул чаар? Сиз өзүңүз чаармачыл адам болгондон кийин убакыт тагып же эргип аласызбы ошол? Мен өзү кичинекей кезимде ушул дыйкан колунда чоңойгонмун да, дыйкандын баласымын. Атам дыйкан болчу. Анан ушундай огородду жакшы карачу, кичинекейибизден үйрөндүк караганды. Анан бул шаарга келгенден кийин бир топ жыл ушундай огород кылбай жүрүп, анан ойлодум да, ошол өзүбүз огород кылсак эмне үчүн кыла албайбыз, кылып жүргөнбүз депчи. Анан огород кылып, ошо огород кылгандан бери өзүбүз ушул огурцы жабабыз, мынакей өзүбүздүн соленый огурцы. Өзүңүздөрдүн огород. Өзүбүздүн огороддон салат да кылган күндөр болгон. Ошентип кылсак болот экен. Бул жак бетиңизде эмне, мончобу же тоок багасызбы? Бул жакта мончом бар. Анан кийин тоокананы ушул жасап атканымда кичине бүтпөй калды быйыл. Ошол тоокананы бүтүрсөк, Кудай буйрса тоок да кармайын деген оюбуз бар да. Мына урматтуу туугандар, шишкебизди даярдап алдык. Эми муну отубуз да даяр, эми бышырганга өтөлү, Кудай буйрса. Чырмаш байке, элдин арасында мындай пикирлер бар да. Басковка теңешет сиздичи, кыргыздын баскову депчи. Ал эми 5 кол тең эмес дегенде кээ бирлер айтат, ал Басков ырда албайт дешет да. Сиз эмнеден улам ошондой Басков деген атка конуп калдым деп ойлойсуз? Эми бул жерде бул эл берген баа да. Мисалы биз эч качан айта албайбыз, мен Басковдон жакшы ырдайм деп. Же Басков менде ырдай албайт деп айта албайбыз. Эми анын да өзүнүн үнү бар, өзүнүн таланты бар дегендейчи. Өзүнүн көрмандары бар. Өзүнүн көрмандары бар дегендей. Анан аны ошол элдерден угуп калдым мен. Ошол кийинки жылдары ошол кыргыздын Баскову деп ошентип айтышат экен да мени. Рахмат дедим ошентип мындай баа беришкенине депчи. Эми алдагы убагында ошол классикалык чыгармаларды ырдап жүрүп, алдагы кийин ошол эстрада жанрына өтүп кетпедиби? Эстрада жанрына өтүп өзүнчө мындай жеңил жакка кетип калды да. Бирок ошол операда оор да бир чет ырдаганчы. Анан ошол өзүнүн ою боюнча мен ойлойм, ошол жеңилирээк жака мындай шоу бизнеске кирип кетти да, акча тапмайга кирип кетти деп. Азыр эми операнын абалы кандай бизде, сиздин оюңузча? Эми биздин опера балет театрыбыз Кудай буйрса деп айталы. Азыр кичине жакшырып келатат, программаларын даярдашып жатат. Эми Кудай буйрса ошол ишке асса, карантин бүтсө, опера балет театры дагы, Кыргыз улуттук филармониясы дагы өз жумушун улантат да, Кудай буйрса. Кандай үй-бүлөдө чоңойдуңуз? Биздин телегөрүүчүлөргө да кызык болсо керек да. Мен өзүм атаңыз жакшырдачу же апаңыз? Биздин үй-бүлөдө ата-энем дагы ошол ырга жакын эмес болгон. Чыгармачыл адамдар эмес, жөнөкөй үй-бүлөдө төрөлгөнмүн. Колхоздун ушундай ардактуу адамдары болчу. Сурап билип көрсөм, мен апам айтып калчу эле раматылык. Ошол таятаң комуз чертип ырдап калчу эле дейт.
ошол мен Таята жак тарткан экенмин да көрсө. Ошол жактан келген экен. А эми бир туугандарымда бирөө да кызыккан жок, чыгармачыл адам эмес да. Өзү 7 тууганбыз. Тамашалап айтып коем дайым эле. Ошол 7-nin бири кыдыр болсун деп баардыгына бирден бөлүп бөлбөй Кудайым ошол мага эле берип койгон экен, баардыгын чогултуп деп. Туугандарыңыздар менен бат-баттан жолугушуп турасыздарбы? Шаарда эле турабы туугандарыңыз? Жок, туугандарым бар, бирок бир туугандарым шаарда турбайт, алар Ошто турушат да. Демек сиз өзүм барып турам Ошко. Урматтуу туугандар, мынакей биздин Назира экөөбүз жасаган шишкебизде бүтүп калды. Кудай буйрса, мынакей азыр даамыз тийебиз. Келиңиздер. Келиңиздер, мынакей монтип салып, монтип пияздан сонун кылып туурап, үстүнө монтип салып коебуз дагы. Эми шилекейиңиздерди этият кылыңыздар дейт. Мына монтип ушул шишкебиз даяр болду. Эми даамыз тийсеңиздер болот. Келиңиз, сиз алыңыз биринчи. Кана, келиңиз. Эми сиз коноксуз, мен бышырдым. Сизден баштайлы дейт го. Кана, Бисмиллахиррахманиррахим деп бирден көрөлүм. Жумшак болуп тур, Мынакей сонун ойлогонуңуздай болуп тур мынакей. Киви деген жакшы нерсе да бу. Этти батыраак жумшартат. Бул мындай сөз менен айтып бере албайт экенсиң, муну жеп көрүш керек экен жасап. Кенсем ысык чайдан куяйын. Эми бир куюм ысык чайдан куюп берейин, Шишкебек менен ысык чай ичиш керек, сөзсүз. Сонун болуп кеткен. Анын үстүнө муну ушундай менен аябай сонун болот экен. Ушундай природага алып барып жасап жесең, бул укмуш болот да, өзүнчө бир керемет болот. Монтип чай менен. Сизге биздин чыгармачылык тобубуз терең ыраазычылыгын айтат. Ал эми биздин берүү сизге эмнеси менен жакты? Ошол сиздердин телебериңиздерди көрүп жүрчүмүн. Көрүп ошол тамак жасагандарды суктанып, ой, сонун тамак жасайт турбайбы деп жүрчү элем. Рахмат. Рахмат, ушинтип мага да келип ушундай жасап бериңизчи, көрөлү дегениңиздер үчүн эми өзүм дагы бир талантымды көрсөттүм шишкебек менен. Сиздердин чыгармачылык ийгилик каалайм, чыгармачылык топко. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Анда эмесе келиңиздер бишкегим менен бүтүрүп коелу ушул тамагыбыздын аягын дейт го. Бишкегим, бишкегим, борборум сен, бүтүндөй жүрөккө орнодуң сен, бактылуу бу сеземин түшкө кирсең, бар болгон бишкегим сен. Бул колумда турган Байгазандын бай азыктары. Бул жерде сиздер пельменди, ошондой эле чучвара, манты, котлет, айтор ушундай полуфабрикаттар бар, жарым фабрикат деп коебуз. Сиздер үйүңүздөрдө отуруп алып эле Байгазан деп Play Markеттен көчүрүп алып буйрутма кылсаңыздар болот. Ал эми биздин тандоо ошол Байгазандын бай азыктары. Биздин атекебиз көбүнчө бул жерде мантыны абдан жакшы көрүп жейт. Сиздерге да сунуштайбыз.